Жиынды мындай аккуратно дейбизби, жайма-жай так точно өткөрүп алайлык. Ошон үчүн биринчи күн тартибин бекитип алсак. Күн тартибине 2 маселе коюлуп атат. Эгер башка маселе болсо 3 маселе да. Биринчиси коррупцияга каршы ийгиликтүү күрөш жана аны жок кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти жана коомдук мамлекеттик комитет ортосунда түзүлсүн деген сунуш бар. Анын зарылчылык башкасын түшүндүрүп беребиз. Экинчи, 7 облус өкүлдөрүнөн келген резолюцияларды кабыл алуу. Себеби областардан резолюция иштешип кабыл алышып келген, ошолорго сөз беребиз. Анан конокторго бир 10 адамга сөз берейик деп атабыз. Мындай бекер сунуштарды бериш үчүн. Анан эмне баягы тезирээк мындай жыйынтыктуу болуш үчүн баягы доклад окуганда мындай отурбай эле биз резолюция бар, долбоор. Ошо резолюцияны окуп берсек, анан ошо резолюциянын ар бир пункту мындай өңүр буруп уксаңыздар, анан ошолор боюнча сунуш пикирлер болсо, жанагы жарык сөзгө чыкканда 3 минуттага чейин ар бир адамга мындай айтсаңыздар, анан ошо алынча кошумчалар менен долбоордон мындай жалпы колго салып кабыл алсак, анан артынан уюштуруп иштери да. Кандай? Күн тартиби боюнча макулсуздарбы? Макулбуз. Анда кол көтөрүп койсоңуздар. Кабыл. Төрага менен неме шайлап койсоңуз жакшы. Президент төрагасы шайлоо чогулуштун төрагасы. Чогулуштун төрагасы боюнча кандай пикирлериңиз бар? Сиз өзүңүз эле алсаңыз. Кандай? Өзүңүз эле алыңыз. Значит, мен өзүм шайлайт экенмин да? Жок. Модераторду сизге өткөрүп бербедим. Хорошо. Секретарь. Анда мен шайлоонун председатели Кудайбердиев Абдымалик болсун дегендер, анда кол көтөрүп койсоңуздар. Шайлоо протокол жүргүзүш керек, секретарь болуп Марипа Кол көтөрүп болду, анан кийин кол көтөргөн мыйзамсыз болуп калат. Анда мага убакыт берсеңер, 4-5 минут мен дагы эмени окуп берсем. Конфессионалдуу калыптан түзүлгөн, руханий жана маданий мозаикасы көптөгөн кылымдар бою сакталган менталитеттен түзүлүп, үрп-адат, каза-салттардан турат. Ар бир улуттун уникалдуу түрдө байланыштарынан, даанышынан, сапаттарынан топтолгон. Мамлекетибиз геосиясий жайгашуусу, жаратылыш ресурстарынын уникалдуу айкалыштырылганы менен өзгөчө айырмаланат. Биздин элибиздин өзүнүн табигый жөндөмдүүлүгү, социалдык жана маданий ар кандай өлкөнүн жана элдердин руханий, маданий, экономикалык, илимий, техникалык мейкиндигинде оңой жана табигый түрдө кошулуп кеткенге айрыкча мүмкүнчүлүктөрү бар. Акыркы жылдары биз улуттуу деңгээлде өнүккөн Кыргызстан жана башка бир топ кыймылдар менен улуттуу жана үй бүлөлүк болуулуктарды мамлекеттик бүтүндүү сактап калуу, ички жана тышкы саясатты туруктуу сактоого жана өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш алып баруудабыз. Бардык элдердин, этностордун жана коомдук жамааттардын жалпы салттык, табигый, үй бүлөлүк, улуттуу, руханий жана маданий болуулуктарын мындан ары биз үй бүлөнүн, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугунун иммунитетинен көрөбүз. Жашоонун негизи жана мааниси алып жүрүүчүсү адам, жаран. Ал эми адамдын жарандын дареметин ишке ашыруунун шартынын негиздери мыйзамдар менен камсыз болгон укугун коргоо. Мамлекет жана мыйзамдар социалдык базада болуп, укуктук мамилелерде 3 субъекттин тең укуктуулугунун гаранты болууга тийиш. Граждандар, юридикалык жаттар жана мамлекет. Сот менен мыйзам алдында 3 субъекттин укуктары барабар тең укуктуу мамилелер негизинде өз укуктарын эркин ишке ашырууда тез жана өз алдынча болууга тийиш. Укуктук мамилелердин субъектилерине карата мыйзамдарды көп стандарттуу чечимдер жана колдонуудан обочолонуу зарыл. Зарыл болгон сот заседателерин шайлоо институтун киргизүү. Коомдук угуу жана жалпы улуттук чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун катышуу практикасынын потенциалын толук ишке ашыруу. Социалдык тармактарга коомдук угуу статусун мыйзамдаштыруу. Мамлекеттик бюджеттин 2 эсе көп киреше алып келген
эмгек мигранттарынын мамлекеттик экономикасына кошкон салымын жана ошондой эле алардын жалпы калктын арасында активдүүлүгүн эске алуу менен алар элдин негизги сапаттык курамдык бөлүгү болуп саналат деп таануу керек жана мыйзамдуу түрдө аларга өзгөчө социалдык инвестор статусун ыйгаруу. Мамлекеттик бюджеттин калк банк системасында жана жаратылыш байлыктарын талаптоо, жарандардын конституциялык укуктарын аткарууну чектеген мамлекеттик институттар жараткан башкы көйгөй бул жемкорлук. Коррупция дегенди кызматта болгон кыянаттык менен пайдалануу натыйжасы болуп, чындыгында бул укуктук форматтан ашып, кылмыш жаза мыйзамдарынын ченемдик укуктук актарын кабыл алуу аркылуу мамлекеттик мекемелердин криминалдаштыруунун биринчи себептери жана континенталдык жана улут аралык форматка жетти. Саясий жана экономикалык башкаруунун бардык деңгээлдеринде чечимдерди кабыл алуунун чексиз мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болду. Жемкорлук көмүскө экономиканын калыптанышын камсыздап, мамлекеттик институттарды шалга айландырды. Ошентип коррупция мыйзамдаштырылган укуктук экстремизм жана легалдаштырылган мыйзамдуу терроризм катары квалификацияланды. Жана бул көрүнүштү токтотуу керек. Ал эми коррупция менен эл гана ийгиликтүү түрдө күрөшө алат. Президенттик институттун административ ресурсу менен коомдук потенциал бириккенде ийгилик жаралмак. Өлкөнүн экономикасын толук информатизациялоо, маалыматтоого өтүүнү камсыздоо, финансылык технологиялык тармактарды өнүктүрүү, бул жеке финансы, төлөмдөр, массалар, акча которуулар, инвестиция платформа, коопсуздук жана башка багыттар. Тезен электрондук акчага ыкчам түрдө өтүү жана жакынкы келечекте өлкөнүн жаңы цифрлык валютасы сонду чыгаруу. Бул коррупцияны 100%ке чектөөнү камсыз кылат жана элден уурдалган каражаттарды мыйзамсыз байуудан кайтарат. Ал эми бул сума эсептөөлөргө караганда 100 миллиардга жакын АКШ долларын түзөт. Экинчи, коррупцияга каршы ийгиликтүү күрөш жана аны жок кылуу үчүн республикасынын президентине караштуу коомдук мамлекеттик комиссияны түзүү зарыл. Ага тышкы таасирдин агенттеринин жана түздөн-түз же кайыр түрдө мыйзамсыз баюу менен байланышы бар адамдардан жана алардын жакындарынын катышуусунан бөгөт коюлсун. Үчүнчү, жасалма фейк маалыматтарды толтурууга каршы туруу жана элди ишенимдүү маалымат менен камсыз кылуу максатында бардык басма сөз каражаттарынын мамлекеттик институттарын кайра форматтоо жана модернизациялоо, мамлекеттик мекемелердин кызматтарын бириктирүү, аларды мамлекет менен коомдун ортосундагы мамлекеттик цифровация жана эки жактуу маалыматтык өзара байланыштын бирдиктүү системасын борборлоштуруу. Мамлекет коом. Төртүнчү, коррупциялык пайдаланып олтурган жер ресурстарына коомдук көзөмөлдүк калыбына келтирүү максатында эл депутаттардын райондук кеңештерди калыбына келтирүү. Бешинчи, коомдук потенциалын жана ресурстарын саламаттык сактоо институту менен өз ара аракеттенүү жана саламаттык сактоого коррупциялык таасир этүү схемаларын жоюу жана медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаттарын жогорулатуу максатында бардык объектилер жана мекемелер жайгашкан жери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын карамагына көзөмөлдөөгө өткөрүлсүн. Билим берүү жана тарбия процесстеринин сапаттарын жогорулатуу максатында бардык мектепке чейинки мектептер, атайын кесиптик жана орто окуу жайлары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана ата-энелер комитеттеринин көзөмөлүнө өткөрүлсүн. Ата-энелер комитеттеринин укуктук статусу юридикалык жактан камсыз кылынсын. Окуу китептерин жана окуу программаларынын сапаты ата-энелер комитеттеринин катуу көзөмөлүндө уюштурулсун. Жетинчи, мамлекеттик мекемелердин кадр сапатын калыптандырууда бир стандарт, өзгөрүлүш тандоо критерий болуш керек. Тандоо критерий. Бул профессионализм, натыйжа, жоопкерчилик. Сегизинчи, өкүлчүлүктү шайлоо түзүүдө бирдей критерий болот. Өкүлчүлүк органдары эркектер менен аялдардын бирдей сандагы өкүлдөрүнө түзүлүш керек. 9-чу, улуттук демирге өнүккөн Кыргызстан жана элдик кыймылынын Кыргызстанды мамлекет катарында экономиканы өнүктүрүү концепциясын аткаруу милдетин бийликтен талап кылынсын. Экономиканын өнүгүүсү ар бир кыргызстандыктын жашоо деңгээлин көтөрүү жана дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчкө жетишүүгө багытталсын. Элдин талабы, учурдун талабы.
кеткизген күн тартибинде талкуу өтө берейин. Биринчи şu talkuu jana жарыш сөзүн эмес жана Марат Жумуназаровдон баштасак, калгандар жазылды да. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен Марат Жумуназаров болом, Дүйнөлүк лиганын, Жарандык лиганын кеңешинин мүчөсү болом. Ушул жыйынды уюштуруп, чакырып сөз берген организаторлорго чоң рахмат. Албетте сүйлөгөнгө көп сөздүн деле кереги жок. Болуп аткан процесстерди баарыңар жакшы көрүп, сезип турасыңар. Бирок ошол болуп аткан процесстерге туура баа берип, туура диагноз коюп, туура мындай бөгөт коюп, жерге бөгөт коюп, ылдамдуулукту берүүгө, кыймыл аракетин көрүүгө өзгөчө бир формулалар керек да. Биздик Дүйнөлүк лиганын Жарандардын лигасынын жаратылышы 14-жылы болгон. Кыргызстандын Жарандык лигасы деп, бирок биздин публикациялардан кийин тиги Дүйнөлүк Европа, Америка, Россия, Турция жанагы топ мамлекеттердин парламентарийлери, саясатчылары жана көп мындай диний көзү баштуу адамдар кайрылып Дүйнөлүк лигага айландырылат деп, ошонун негизинде октябрь айында 16-жылы Америкадан Скотт Лайвер деген доктор келген, анан дагы бир топ Европалык, Панама, Южный Америка, Азиянын, Чыгыш, Орто Азиянын бүт жагынан онлайн байланышта болуп биринчи Дүйнөлүк жарандар ортосунда конференция өткөн. Анын негиздөөчү түйүндө тургандар бул Тилек Усупов мырза жана Болотбек Батилов деген. Болотбек Батиловду Дүйнөлүк конференцияда председатель төрага кылып шайланды. Орден учреждаться этилди. Ал орден Майрамкул Мусабаев деген Бокомбаевдин жигиттин чиймесинин негизинде ошол дүйнөлүк знак болуп кетти, үй-бүлө деген. Анан ушул Дүйнөлүк лиганын жасаган иштери боюнча аналитический биздин берилген маалыматтар боюнча дүйнөлүк адистер, эксперттер, аналитиктер, изилдөө институттары таанып, Нью-Йоркто Красновдун институту, Германияныкы, Туркияныкы чакырышып келгиле, бирок биз барган жокпуз. Бул жакта ишти жүргүзө бердик. 16-жылы жана конституцияга өзгөртүү киргизгенде биздин сунуш болгон жана 36 статьянын маанисин киргизүү. 6 статьяныкы болчу ал Кыргызстандын мыйзам тармагын, конституцияны эл аралык укуктук келишимдердин юрисдикциясынын көлөкөсүнөн чыгаруу. Мындайча айтканда көз карандысыз кылып чыгаруу. 36 берене боюнча үй-бүлө деп эркек менен аялдын никеси таанылат деп. Ошол эле сунушту биз 19-жылы Владимир Владимирович Путинге сунуштадык. Ушул эле эки положение ошол Россиянын конституциясынын ичине кирип калды. Ошондой эле Мьянмарда болуп аткан окуялар боюнча биздин Аян Эркинбекова деген дүйнөлүк аялдардын немеси болуп, төрайымы болуп, ал Генеральный ассамблеяга сунуш кылып, 3 талап коюп, ошону Генеральный ассамблеяга атайын комиссия түзүп, 3 талапты тең аткарылды. Анын алдында көп митингдер өттү, Чечняда өттү, Турцияда өттү, Европада 100ге жакын митингдер өттү, Нью-Йоркто өттү митингдер. Ошонун негизинде 17-жылы Дүйнөлүк лиганын эмеси менен жанагы кошуна аксакалыбыз Кыргызстандын бюджетинде аябай бир шаарыбыздын бюджетине жетпей аз, 5 эсе аз деген сөзү үчүн улуу тоолор менен улуу жана
Kurultay Великий Гор и Великих Степей деп туруп өткөрдүк, миллион деген адамдар ошого катышты дагы. Аягында кошунанын министрлери соц тармактары аркылуу толук отчетун берип туруп, Сахарянов деген алардын наблюдательный советинин председатели мойнуна алып, ушундай болду деп мойнуна алды ошону. Ошол эле кезде 22 апрелде мен барып периштеликтим, мына акыркы болгон 22 апрелде Евросоюздун мүчөлөрүнүн парламентариялары конференция өткөрүп, бизге 10 минут убакыт, 2 сааттык конференция өткөрүштү. Ошонун 10 минутун бизге видео исключение бөлүп беришти. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды жасадык. Мен эмнеге мунун баарын айтып атам, урматтуу туугандар, убактыңарды алып. Себеби силерге айтып кетер жерим, биздин дүйнөлүк лиганын ичинде миллион доп эсептегенде баш аягы бир 100 миллиондон ашып кеткенде, өткөндө чемпионаттарда Азиатский экономический союздун саммити өтүп, Тажикстанда неме өткөндө саммит биз сунуш кылганбыз. Афганистан маселеси боюнча кандай болот аналитиканы бергенбиз. Июнь айында бергенбиз, ага чейинде бергенбиз, кандай окуялар болгон атат деп. Мындай кайгылуу 29 апрелде Баткенде болгон окуяда биз 1 ай мурун бергенбиз. 1 майга жетпей туруп болот, ушу 2-3 күн жетпей туруп болот, ушундай окуя, жаман окуялар деген эч ким ишенбей коюшту. Бирок биз аны далилдеп, факт менен, процесстер менен далилдеп бергенбиз. Наука деген нерсе бар, өзүңөр билесиңер, ал факт менен четко выстроение неме берилет да. Мен эмнеге муну айтып атам, урматтуу туугандар? Биз абдан кыргыз эли таланттуу элбиз, абдан таланттуу. Күчүбүз Кудай берген, Аллах Тааланын жаратуучу бизге берген ушундай касиеттүү күчтөр бар. Биз саныбыз аз болгону менен, экономикабыз мындай начар болгону менен, бирок биз өзүбүздүн күчүбүздү өзүбүз сезбей атабыз. Биз дүйнөгө мына берип койгон эме боюнча бүгүнкү күнү азыр 110 мамлекеттин атактуу адамдары бизди мына күтүп турат. Не дейсиңер деп. Ушу мына Телекусупов отурат, мына Болотбек Батилов ушу биздин айтканыбызды күтүп отурушат. Биз мына Кыргызстанда болгон окуяларды анализ кылып, аналитика кылып, мына Марипа Алыкуловна айым жүргүзгөн коомдук ортосунда жүргүзүлүп аткан схема бар пандемия учурунда. Биз терең изучать эттик. Булардын аяка бияка берген, алган караган жокпуз. Биз системаны карадык. Ошондой эле мына Абдумалик Аванын Кудайбердиев берген концепция развития, 5 принципов, концептуальных принципов развития экономиканын финансысы жөнүндө карап туруп, иликтеп туруп берсейда, биз жанагы дүйнөлүк өзүбүздүн коллегаларга 6-7 тилге которуп берсек, алардын заключением, ваше мнение, силер Европа жактары өтүп койгонсуңар, бул жолду кандай дейсиңер десек, биз албетте өзгөчө немени карадык да. Алар эң жогорку баа беришти. Уникальная система деп. Андан тышкары алар айтышты. Если силер ушуну жасап неметсеңер деди, мы готовы финансировать, инвестиции привлекать, мы готовы с площадки Европарламента, Евросоюза обратиться ко всему миру, чтобы пилотный проект, который ушуну көтөрүп кеткенге деп. Көрүңөр канчалык биздин ушунчалык касиеттүү мүмкүнчүлүгүбүз бар да Кудай берген. Биз ошону колдоно албай атабыз. Мен кечирip мен айтайын дегеним, бүгүнкү күнү көрүп атасыңар. Көмүр жок деп, энергетический кризис такой. Муну негизи. Бирок берден күнөөлүү тиги же бул дегенден мен алысмын, себеби биз аналитически карайбыз бул нерсеге. Мына айыл өкмөттөрү, райондук өкмөттөр, мисалы областной правительство, бүт өлкөлүк система келип туруп, жаткан көмүрдү жеткирип койгонго даремети жеткен жок. Эмнеге? Обязательно президент өзү чуркап барып жасаш керек беле ушуну. Себеби система требует переформатирования.
перемодулирование, перезагрузки, укуктук, юридикалык жактарын өзгөртүш керек. Районный администрация менен айыл өкмөтүн, местное самоуправление, муниципалитет, государственный институттардын представительстволорун уйкаштырыш керек. Ошол жок. Ошондон стагнация болуп иштебейт. Мисалы, аны жасаш керек. Ага дагы проекттер бар, иштетилген, чыгарылган. Biz mesela көп жерден мындай өзүбүздүн немелерибизди бергенде биз фамилияны атабаганга аракет кылабыз, себеби адамдан зависит этпейт, системадан зависит этет. Бүгүнкү күнү биздин элдик потенциал меселеге айттым го, мына үчөөбүз берде отурабыз, үч эле жигит канчалык неметип койдук дүйнө жүзүнөн. Ошо эле Марифа Аликулованын Абдымалик Аванын схемаларын, финансовый, общественный түзүлүштүн немесин алып туруп, жанагы системага коштуруп жака берсек, баары 5 деген баа беришти. Надо это опробировать, пилотный проект запустить и профинансировать. Мына 5 адамдын аты дүйнө жүзүндө Европарламент, ООНдун Генеральный Ассамблеянын коридорлорунда айтып келип атат. Эми мен эмнеге айтып атам? Бүгүнкү күнү эң негизги максат элдик потенциал менен, элдик потенциал ресурсту, адамдын самый эң главный нерсе бул адамдын сапаты да. Ушу потенциалды коомдук потенциал менен административный потенциалды кошу. Себеби бийлик ал Садыр Жапаровдуку же тиги Текебаевдуку же тигиники эмес. Ал элдики. Бийлик менен күрөшөм, дагы оппозиция болом, анан кийин тиги Садыр Жапаровго оппозиция болом деген негизи туура эмес. Садыр Жапаров бирөөгө жагабы жакпайбы, бирок эл менен шайланып келди. Эми шайланып келгенден кийин өлкөлүк институттар бүт талкаланган, тышкы башкаруу агенттери бүт өлкөлүк институттарды ээлеп отурат, бюджеттерди полностью толугу менен теневой көмүскө экономикага буруп койгон. Отурган орунда чиновниктер жөндөмү жок, уурдагандан башкага эч нерсе баарына касаться этпейт албетте. Сиз туура түшүнгөнү да. Ушул системаны кандай кылып өзгөртүш керек? Эми бийликти эле жамандап, ошо бийликти жамандабаш керек. Бийлик элдин бийлиги. Акта отурган чиновниктерге конкретно айтыш керек. Бирок аны айтайын десек, өзүбүз коомчулук, өзүбүз бул биздин жигитибиз, бул биздин кызыбыз деп атпайбызбы? Мага маселен Африкадан алып келип, Америкада Американын мамлекеттиги куралып келатканда башка жактан наемный кылып турат, мэрлерди койгон. Полицияга шерифтерди койгон алып келишип, акчаны 10 эсе төлөп туруп, могуну онго берди. 1 жыл 2 жылга контракттарды түзүп, ошондон болгон. Бизде кереги жок, неме биздин менин тууганым, менин неме дебестен, жерлешим дебестен. Бүгүнкү күнү профессионалдуулугун карашыбыз керек. Анын дипломдорун караштын кереги жок. Ошол положениянын между прочим неме Абдымалик ага, резолюцияга кийинки коштуруп алып коюш керек да. Эгерде адам иштей алса, иштеш керек. Диплому жок эле, гениально иштеген адамдар бар. Ошол коюш керек. Неге обязательно жанагы 20 жыл уурдап согуп анан өзүнүн баласын алып келип коюп койгонду кайра коюп коюшубуз керек. Рахмат сизге. Ошол себептен урматтуу туугандар, эң негизги бүгүнкү күнү маселе ал биримдик. Биримдик качан болот? Бири-бирибизди түшүнүп, ынтымакка келсек. Элдик потенциал менен бийликтин потенциалы ал экөө тең элдики. Өзүбүз менен өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Мына мүмкүнчүлүк, дүйнө жүзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, ошону колдонойлу. Ошого биригейли. Рахмат. Рахмат.